Эми өз компания жөнүндө айта кетсек, ошо ОАО СТФ Cotton Textile Factory. Кыргызча айтканда пахта иштетүүчү, кайра иштетип чыгаруучу завод. Биздин ошо завод эки заводубуз бар. Бирөө Ош областында, Кара Суу районунда, Кашкаркыштак айылында турат. Бирөө Жалал Абад облусунун Базар Борбон районунда турат. Эки пахта заводдун объему биз 5% кредитование кылып, дыйкандар менен 2000 гектар жер айдайбыз. 2000 гектар жерден ар бир гектардан 3000ден 3 тоннадан пахта түшөт бизге. Ошону переработка кылып, элге мукташтыгын башынан баштап аягына чейин жардам беребиз. То есть жерди иштетип баштагандан баштап айдоо себеби, урук, дары-дармектери, химиялык заттар, селитра, ошо минералдык удобрениянын баарына жардам беребиз. Үстүндө ошону алып иштетип, переработкабыздан чыккан основной волокно чыгат. Хлопок средства. Чыккан волокносун түрк мамлекетине жана Россия мамлекетине сатабыз. Андан калгандан бул эми өзү безотходный производство эсептелет. Безотходный производство болуп эсептелет. Пахтадан, волокнодон сырткары чигит чыгат. Чигит дегени уругу. Ошонун технический уругунан иштетип май чыгарабыз. Зыгыр май деп айтылат, пахта майы. Пахта майын иштеткен өзүнчө завод бар, бүт рафинация кылып, эң таза майлардын бирин чыгарабыз. Андан калгандан самын чыгарабыз. Кир самын, хозяйственный, натуральный. Кир самын чыгат. Андан чыккан шротту ошо Ош тарап, Базар Жалал Абад тараптагы мал баккандарга шрот кылып беребиз. Жымык. Бүгүнкү ярмарканын көчөтөн берки болуп аткан ярмарканын эң негизгиси багы бизге берилген жардамы деп айтсам болот го, туура болот го. Жардамы эки күндөн бери мына Кудайга шүгүр. Көчөтөн бери көп биз тааныбагандар бар экен, тааныгандар бар экен, элдин кандай мукташтары бар экен. Ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, көчө Пакистан өлкөсүнөн посол менен, именно посол менен келип, Пакистан өлкөсүнүн кардарлары ушу пахта тууралуу бир сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Кудай буйрса август айында терим башталгандан баштап ошо Кудай буйрса астыга жылат го деген үмүтүбүз бар. Андан сырткары түрктөр менен сүйлөштүк, андан сырткары немистер менен сүйлөштүк. Таза биоорганический хлопок деп айтылат эми. Экологический чистый хлопок деп ошо Европага поставка жөнүндө сүйлөшүлдү. 3 мамлекет менен сүйлөшүп, жыйынтыгы Кудай буйрса үстүндө билинет деген ишендебиз. Анан рахмат. Мына ярмарканы уюштургандарга рахмат. Ушунча чакырып бизди алып келип, ушу жерге орун беришип, бизди жылуу маанай менен тосуп алышып, ушунча эл менен тааныштырып, ушунча эл менен эметип атканына биз да сүйүнүчтөбүз.